Ош шаарында 140 балага ылайыкташкан Ыйман аталышындагы бала бакчасы оңдоп түзөөдөн кийин ачылды. Салтанаттуу аземге Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токтурбаев Ош мамлекеттик университетинин жамааты катышты. Ош эл үчүн, Ордолук Ош үчүн өтө мындай жакшырмай көрүнүш болуп эсептелет. Балдар бакча Ош шаарынын Манас ата кичи шаарчасынын Урка Салиева көчөсүндө жайгашкан. 140 орунга ылайыкташкан мекеме Ош мамлекеттик университетинин ички каражатынын эсебинен оңдоп түзөөдөн өткөн. Бакчанын өзгөчөлүктөрү тил курстары бар бизде, улуттук тарбиялоо бар, кыздарга хореография бар, балдар үчүн самбо кружоктору бар. Тил курстарын айта кетсем, орус тил, кыргыз тилге кошулуп, англис тили, түрк тили жана араб тилинен окутабыз. Ыйман балдар бакчасы жеткинчектерди орус тили жана көп тилдүүлүккө басым жасап тарбиялап окутат. Андан сырткары балдардын жаш өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен англис, араб, түрк тилдери үйрөтүлөт. Ал эми жогорку жана мектепке даярдоочу тайпаларда кыздар үчүн хореография, балдарга болсо самбо иримдери иштейт. Мен 2 балам бар. 2 жашта, анан 4,5 жашта. Садик ачылгандан баштап келе башташты. Аябай сонун, условиялар аябай жаккан үчүн бердик. Биз жакын жерде жашайбыз. 6 айдан бери күткөнбүз ачылышыны. Анан ачылышы болгондо эле сразу келдик. Учурда балдар кабыл алынып, 3 тайпада балдар тарбияланууда. Бакчага Ош мамлекеттик университетинде эмгектенген ата-энелердин балдар үчүн жеңилдетүү шарттары каралган. Алар көп балалуу үй-бүлөлөр, ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелгендер болсо, жеңилдетүү шарттары болот. Бизде баягы мектептерде деле, садиктерде деле атайын өзүбүздүн ички жоболорубуз бар. Мисалы, баягы 3 баласы, 4 баласы окугандар, инвалидтер, башка дегендей ошондой учурларда атайын комиссиянын чечими менен каралат. Бала бакчанын имараты мурунку финанс юридикалык колледждин кошумча корпусу болгон. Былтыркы жылдан тартап мында бакчада атайын ылайыкталган оңдоп түзөө иштери башталган. Окуу жай ички каражатынын эсебинен оңдоп түзөөдөн өткөрдү. Ага 60 миллион сом акча каражаты сарпталды. Гүлжан Ажыматова, Алишер Мусажалил уулу, Ош шаары.